2 жол эскертип берген экен го сизге. Мага берген жок эскертип. Бир эле жолу мага берди. Жалал-Абад шаарында ашыкча жарыктарды өчүрүү багытында рейд өткөрүлдү. Буга чейин берилген эскертүүлөргө баш ийбей жаткан ишкерлер катталды. Алса калаанын так ортосундагы деревянный замок кафесинде да ушул жагдай. Мындан улам энергетиктер тарабынан кафенин ашыкча жарыктары жеринде өчүрүлдү. 2 жол эскертип берген экен го сизге. Мага берген жок эскертип. Бир эле жолу мага берди. Дегенменен бул көрүнүш кожо көрсүнгө гана болгондой. Анткени кафе администрациясы көп өтпөй кайра эле ашыкча жарыктарын жандырып алган. Мындай ишкерлерге тагыраагы өкмөттүн токтомуна кайдыгер болгондорго катуу деле чара жок болгону түшүндүрүү иштери гана көрүлөт. Мына рейдтин жыйынтыгы. Көрдүңөрбү? Азыр эле рейд кылып өчүрүп кеткенбиз. Рейд өткөн 1 саат аралыгында эскертүүгө моюн сунбаган мындан башка да бир нече тамактануучу жайлар, дүкөндөр болду. Аларга болгон текшерүүлөрдүн максаты электр энергиясын үнөмдөөнү көздөйт. Анткени калаанын 36 миңдей электр пайдалануучусу бар. Шаарга берилген лимиттен ашыкча колдонуу кескин өскөн. Ошо май айында баштаганбыз, даже апрелдин этектеринде болгон. Бардыгына эскертүүлөрдү берип, чындыгында кээ бир абоненттер багандай талаптарды аткарып атат, кээ бирлери аткарбай атат. Бирок биз ушу күндөрү дагы күнүмдүк кечки рейдтерди уюштуруп, кошумча түшүндүрүү иштерин, ушундай өчүрүү иштерин эскертүү негизинде иштеп алып барабыз. Лимиттен пайдалануу жагы оор болуп атат. Мисалы, сентябрь айында биз берилген лимиттен 985 миң киловатт-саатка көп электр энергиясын пайдаландык. Бул бир эле айга алганда. Ошол лимитке кирип, лимитке жетишибиз кыйын болуп атат. Ошол лимитти сактайлы, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланайлы, элдерибизге мына маалыматты туура жеткирели деп, мынакей ушундай кечиндесине чыгып иштеп алып баратабыз. Жалал-Абад шаары боюнча жарыктандыруулардын 45% өчүрүлүүдө. Жалпы 300дөн ашуун көчө болсо, анын бир канчасында жарыктар толук өчүрүлгөн. Айрымдарында бир тарабы гана жанып турат. Мындай абалга тынчсызданып, шаар бийлигине кайрылгандар да болуп жатыптыр. Аларга жекече түшүндүрүү иштери жүрүүдө дешет. Эми бүгүнкү күндө мындай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Эл деген эл да баягы кээ бири түшүнүп атат, кээ бириси түшүнбөй атат. Бир маалда эле көчөсү караңгы болуп калса, ал жерде түшүнбөй бизге кайрылуулар болуп атат, телефон чалуулар болуп атат. Ушу мэрияга чейин келип атышат. Биз аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Учурда токтогул суу сактагычында суунун көлөмүнүн аздыгы, керектөөчүлөрдүн көбөйүшү жана электр энергияга болгон муктаждык жыл сайын өсүп жаткандыктан адистер электр кубатын сарамжалдуу пайдалануу учур талабы экенин белгилешет. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында быйыл август-декабрь айларында Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Кыргыз өкмөтү мындан тышкары кышкы жылуулук сезонунда Казакстандан да кошумча электр энергиясын алып келет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.